саламатсызбы? Сиздин Facebook'тагы Бакыт Асанбаев жөнүндө жазган постуңузду окуп калдык. Ал кишини качандан бери билесиз? Бакыт Рыспекович менен мен ошо айыл чарба министрликте иштеп жүргөн убакта таанышканбыз. Ал киши менен ФСК долбоордо жана ФСК тобусто Айыл банк тарабынан ушул жоопкерчиликте болгон киши катары болгон. Ошондо таанышып, биз кийин мындай дагы мындай жакшы кандай десем, кийин деле сүйлөшүп, ал киши менен маектешип жүрчүбүз. Анан ошондон баштап мен мындай билгем да, ал киши өзүнүн өмүр бою ушул Айыл банкта иштептир. Таза, өзүнүн мындай иштерин жакшы жасаган, билген, профессионал катары аныктама бере алам ал кишиге. Анан менин оюмча биякта дагы аябай мындай жана кийин сөгүн чыгарганда көрүнбөдү, ошо эмелери сындырганы, кабыргалары сындыра калганы, башка бар кандай бир көк ала болгондордун баары бул менин оюмча мындай өзүн өзү өлтүргөн эмес, бул аны тияктан эле жана кыйнап өлтүрүп салганынын кесепети катары эсептейм да. Сиз көбүнчө ошондой ойго келесиз? Ошого ойго келип атам. Бул жактан сөзсүз түрдө мындай көз карандысыз иликтөөнү жүргүзүш керек. Биякта керек болсо ошол депутаттардын арасынан дагы бир комиссия түзүлүп туруп, муну текшериш керек да. Анткени бул эшикте болгон бир окуя эмес, бул мамлекеттик абактын ичинде болуп аткан окуя болуп атат. Мындай башка бирөөлөр менен болуп кетпейт деген кепилдикти эч ким бере албайт. Ошондуктан муну өзгөчө ушул иште мындай баары карап чыгыш керек да. Сөзсүз түрдө караш керек. Анан жоопкерчиликтүү кишилерге кылмыш иш козголуш керек. Жөн эле жумуштан кетирген жетишсиз эмес, кылмыш иш козголуш керек да. Ошол УКМКнын жетекчисине дагы чаралар колдонуш керек деп ойлойм. Анан именно ошол абакка жооп берген киши эмнеге мындай болуп калды? Жанакынтип саат 12лерде намаз окуйт деп туруп кетип калганды дагы бул кайерге кандай болот ал? Биринчи күнү мына эртең уже кайра иш каралмак экен да, апелляция берилген экен. Аяктан баарын да далилдеп чыгарып берген экен да. Мүмкүн ошо понедельник күнү жаңы бир факторга чыкмак эле да. Мүмкүн чоң бир кишилердин дагы бир ар кандай сырлары да чыкмак да. Ошондуктан биякта аябай көп суроолор жаратылып атат. Ким тарабынан бул буюшулган болушу мүмкүн, же анан бирок ошол эле учурда УКМКнын ошол иштеп аткан кызматкерлери ушуну карабастан ушул кылмышка жол бергендиги үчүн дагы жооп бериш керек. Өз колу менен өлтүрбөгөн күндө деле УКМКнын кызматкерлери шалаакылык үчүн албетте жооп бериш керек. Мен биякта мындай өзүнө мындай кол көтөрдү деп мындай өзүн өзү өлтүрдү дегенден алысмын бул версияданчы. Эмне үчүн? Анткени мен Бакыт Рыспекович менен биз мындай таанышып, сүйлөшүп жүргөнбүз да. Ал киши мындай пландар аябай көп эле. Ал мындай өзү дагы айтып аткан таза. Мен аны жумуштан кетиргенде сурадым да, эмне болуп атат, бир нерсе болуп атат десем, ал айткан: мен таптазамын. Мен өзүмдүн алдына, Кудайдын алдына тазамын. Эч кандай андай коррупциялык иштерге мен байланыштарым жок. Ошондуктан мен билбейм эмне үчүн, кандай основание бар болуш керек депчи. Ошондуктан мен ишенем, ал киши мындай жакшы пландары бар эле. Өзү дагы айтып аткан, өмүр бою мен мамлекет үчүн кызмат кылдым. Мамлекеттик банкта кызмат кылган. Мамлекетке берген деп аткан. Анан кичине азыр ушундай бир ар кандай туура эмес бир мамилелер болгондо ал ойлонуп атканда, мен ушу жеке секторго эле кетсемби депчи. Өзүңөр көрдүңөр, мына бүгүн деле жаназасына катышып келдик. Ал коррупционердей бир особнякта жашаган жери жок. Жолдору деле мына биз шагыл болуп мындай кадимкидей эле карапайым эл катары эле жашаган байке болчу да. Ошондуктан мен биринчиден эмне үчүн андай кылмыш иш козголгондугуна дагы суроо жаралат. Эмне үчүн ал негизи эле ошол СИЗОдо
болуп калды. Кийинкиси эмне үчүн ошол абакта жатып бир эмеден камерадан башка камера которгон экинчи суроо. Үчүнчү суроо эмне үчүн ошол жактан аны мындай өлтүргөнгө мүмкүнчүлүк берип койчу. Ошол эле учурдан дагы төртүнчү суроо кимдин кызыкчылыгы Бактыр Ыспековичти өлтүргөн. Кимдин кызыкчылыгы? Биякта чоң мүмкүн бир кишилердин бир өзүнүн жанын сактайбыз, өзүнүн бир атын сактайбыз. Бизге дагы кийин мындай илинип кетпесин деп, анткени ал зампред катары аябай көп маалыматтарга ээ болчу деп ойлойм. Ошондуктан мындай бул менин версияларым, гипотезаларым. Ошол гипотезаларды азыр айтып атам. Ошонун баарын тергөөчүлөр иликтеп, анан мындай көз карандысыз иликтөө да жүргүзүш керек. Бул жакта сөзсүз түрдө менин оюмча коомчулук да катыш керек, укук коргоочулар катыш керек, и депутаттар да катышып, буяктан мындай бир чекит туугандарынан да сөзсүз. Рахмат. Бүгүн сөп кабыл алып атканда кирип чыктыңыз да? Girdim, soyduk ağabey konuştu. Катыраак айтып бересиз, пожалуйста, мүмкүн болсо кечиресиз. Jiптин тагы баркен. Анан сойгондо ушул жакта оң жагында, сол жагында ушул жеринде сыныктар бар экен да. Ол жагында экен, бул жагында экен, ушул жерде кан уйган экен. Анан колдору полностью моолары полный канталаган да, моолар. Чыканак турат, предплечье. Бул чыканагы, анан бул чыканагын өйдө жагы канаган да. Канагында ошо гематома деп коет да. Канталап мындай Уюп калган, э? Көгөрүп калган. Аны божомол кылса болобу, мындай, что насильственные признаки бар, э? Экспертизага бердик, эми экспертизадан ушул жактан чыгарса ошондон көрөбүз да, негизи ал өлчүгүч эмес болчу да, өзү элечи. Атышын кабырганы сынганын кантип байкадыңыз? Кармап көрдүңүзбү? Жок, анын полный кезепкен жерде алып чыгарат экен. Чыгарып жердин кемесин жерде кесип алып чыгарат экен. Ой сойгондо эле сөйткөн дечи. Бул алып чыгат экен дагы, анан алып чыкканда уже каргылар калып калат да. Калганын менен тилеткен. Тилип туруп, тилгенден кийин уже кабылганы сынганы уже ошол жерден чалып чыгып калат. Анан ичи жагы мындай көгөрүп турат да, кызат. Уже көрдүңүздөр сынганын. Уже ичим жерин ачканда эле ичим көрсөк, уже ичи кызарып калыптыр. Демек эмне кызарып калган десем, аны кызарып калган эмне десем, азыр деп турам, каргылар менен тилеткен, кәдимгидей эле. Тилип туруп эле анан тилгенде уже башында сыныктар көрүнүп калды да. Экспертизанын өтүшүнө ким катышты? Адвокат катышты, мен катыштым. Прокуратурадан, Центр ПКдан келишти. ККНБдан да келди окшойт, по-моему. Алар ошол чечимди озвучивать этти, жарыяладыбы? Чечимди алар озвучивать этип кеткен, ал жерден экспертиза бүтүн, азыр эксперт карайт dedi. Божомолдордун айтышкан жок, э? Божомолдордун жок айтышкан жок эч ким. Бирок сиздин жеке оюңузда ал жерде бул сойгондун кесепетинен ал кабыргалар сынган жок. Кесепетинен эмес, точно бияк сынган да. Сынганы билинип турат ачык эле, э? Сизде сүрөттөрү жокпу? Сүрөткө тарттырбай койдук бизге. Тартабыз деп видеого тартышты да. Оң жагынан 2-чү, 3-чү, 4-чү кабыргасы менен сынып тур, могул жерден могул жерде эме болуп аткан, акыректин астыңкысы бүтүн экен, анан 2-чү, 3-чү, 4-чү, биягынан 2-чү, 3-чү, 4-чү, 5-чиси, 4-тө сынып тур да, сол жагынан. Сол жагынан 4-тө, оң жагынан 3-ө, э? Оң жагынан 3-ө, анан ичи кызарып турат да. Если мындай дем алдырып эметкен болсоң да көгөрмөк эмес деп атам да, ичим жерде удар болгон жерден болгон окшойт да, ичи кызарып турат дагычы. Ал асынуудан андай болушу мүмкүн эмес, э? Асынуудан андай моюнга эле болот да. Моюнга эле болот да. Анан биякта эме деш мүмкүн, дем алдырганда сынып кеткен депчи. Басканда. Дем алдырганда эми ошончо биринчи жардам көрсөткөн. Удар менен соккон бу деп коем дечи, кызарып турган эми экспертиза көрсөтөт да анычы. Бирок мындай дем алдырганда сынса мындай эле сынмакта. Бирок кызарып турат да ичичи. А эмне себептен сиз ойлоп атасыз, өлбөй турган бала эле депчи? Ал көчөгөн эле адвокат кирип чыккан, сонун сүйлөшүп эле мына эртең бир сөзүн чыгам деп аткан. Аз күндө чыкмак, э? Жок, следствиясы бүткөн, бул 2 ай эле эме камагында. Следствияга эле эме келечи, разбирательство келечи. Даярдап адвокат бүгүн чыгарып бермек, уже сотко бермек да. Биринчи күнү, экинчи күнү сот болмок. Уже өткөндө Байкем өзүнүн родной иниси кирип чыккан да. Баары жакшы экен, баары сонун экен, буюрса жакшы ал деп чыккан, андай эметкен эме жеңенде эле кирип чыккан. Адвокаттын айтымы боюнча камерада кимдер менен жашаган? Камерада
4 kişi de менен отат. жашалды деп атканда. 4 kişi de otат. Ар бир бөлүгүндө 2-2'den. Эки-экиден де бияка жазып атышат, анан жакта 4 киши болчу деп атат. Анан эртең менен дим жеңем айтты го дейм, башка келинчектер иштейт да. Көчөгүнү башка камерага которуптур депчи. Мында башкалар менен отурушкан, көчөгүнү башка камерага отурушкан экен да. Анан ал камерада кимдер менен отурганын билбейбиз. Азырынча белгисиз. Белгисиз. Ооба. Эми туугандары кандай талап коюуда? Ошол Калыс чечим болуш керек, жакшы следствиясы калыс болуш керек. Эми байкебиз биз билебиз да. Ошакта адам председатель болуп жүргөндө үйүн көрүп атасың. жөнөкөй эле тамак. Жеген киши болсочу. Жөнөкөй эле бир кабаттуу үй. Кайрат кылыңыз. Туугандарында кошумчалаа жүгөттөр барбы? Канча баласы бар эле ошо? Үй бүлөсү боюнча бирөө айтты. 4 баласы бар дейби? 4 баласы бар болчу. Баары тең кичинекей. Эң кичүүлөрү 10до, эгиз болчу. Унус 9-класс, 8-класс. Эки кыз, эки баласы. Өзү канча токтогон болчу? Өзү эки эркек, 3 кыз. Жууганда аны сүрөткө тартып алса болот да, туурабы? Фиксация кылып, туугандары, жакындары. Экспертизадан берет да бар. Экспертиза беребиз, тарттырбай коюшту да баары. Бирок күмөндүү жагдай болгону ошол асынды деген күнүн бир күн мурда бөлөк камерага которуп салгандыгы болуп атат да. Бөлөк камерага которду деп аткам да. Ошо эмне которду деп жеңип айтып аткам да. Ошакта кала бербей десе, анан бактым, кенезир экен, мейли калса кала берейин деп койгон экен да. Ал жерде ким менен тургандыгы азыр белгисиз. Кайрат кылыңыздар. Адвокаттын телефону, адвокат.